Бир тууган Таштанжаны Сайткасым Жороевтер бул заңгырап салынып жаткан үйдүн үлүшүн 15 жылдан бери талашып келет. Таштан мырзанын айтымында бул жер айыл өкмөт тарабынан үлүш жер катары ага бөлүнгөн. Бирок жер кийинчерээк Таштан мырзанын бир тууган агасынын уулунун атында экендигин билген. Агасынын уулдары Россиянын жараны. Жер кантип документтештирилгенине бүгүнкүгө чейин таң калат. Өзүнө документ жасап алган да. Кантип жасаптыр ошо? Формальный кылып. Сизге көрсөттү документ жасаганын? Совхозда турат го. Өткөндө мына выход барып көрүп келгенбиз. Ошону турлап ким кол койгондон бери, тилек кол коюп бериптир, материально. Райкомдо иштеген. Ошо турлап ошо алгина кылып, ошого өткөрүп коюптур. 2010 дедиңиз, 11 ошо өткөрүп алыптыр. Ошо элге берилген жер, анан ошо мен күйөөм курагына жерлер тийип калып, жер бөлүнүп атканда анан энеме айтты да, сиз Набайкананын жерин ээлеп турасыз. Ушуну балаңызга берсеңиз, биз неме кылайлы? Ушуну өткөзөйлү. Эсил бербесеңиз, балаңызга жер жок деген мен нак укканмын. Укканда анан эне майыл ушуну мен балам атына Таштанга өткөзөсүн деп, ушул жер Таштанга жазылганын мен точно билем. Таштан сиздин жолдошуңуз? Менин жолдошум ал. Анан экөөбүз турмуш экен, кийин ошентип айттым го. Ошондой анан кийин келсем эле бул баштап калыптыр. Мен келгенде ошо бетонун куюп койгон экен. Анан мен айттым, буну эми баштап алып туруш малга чейин өткөзүп албайсыңбы, жоңгой дедим да. Барып жеңем менен жакшы сүйлөштүм. Сүйлөшсөм жеңем айтты. Майли көрөбүз го, эми жакшы сүйлөшсө биз деле жакшы неме кылабыз деди. Мен ишендим, эми жакшы эле сүйлөшүп тууган адам келишет экенбиз десем, кийин салгандан кийин ар кимдер деп келип, билгениңерди кылат, айыл башчы жинап келет, унап келет. Анан мен деле айттым, майли Кудайга салдым дедим, жоңгойчу. Буякта жерибиз ам жетет. Бирок жерге эйлик кылып отурган Чыңгыз Жороев атасынын бир тууганы Таштан мырзанын айткандарын төгүндөдү. Тескерисинче бул жер атасы Сайткасымга бөлүнгөн. Кийинчерээк гана өзүнө өткөрүп алгандыгын айтат. Ошондой эле Кыргызстандын жараны экендигин да тастыктап документтерин көргөздү. Чын эмес, ата менен чек алмаштырышкан. Атам атына чек. Ошо российский гражданство деп прокуратурага тапшырыптыр 2 жолу. Барып айттым, ошо бар жайында экен деди. Ошо? Сиз гражданин Кыргызстансыз, э? Кыргызстан. Сиз ошол гражданин Кыргызстан экенин паспортуңузду көрсөтө аласызбы? Көрсөттүм, прокуратурага барып көрсөттүм. Булардын байгы жалган документ жасап өздөрүн өткөрүп алыптыр дегени жалганбы анда? Жалган. Заты эме деле өткөрүп алган муну. Башта атам атында эле бул документ бар болчу да. Ошо документ эме кылып эле ошо атыма өткөргөн болгон. Ал эми бир тууган бөлөсүмүн деп өзүн тааныштырган карыя жер Таштан мырзага таандык экендигин айтат. Бул жер алгач элге Набайкана куруу үчүн бөлүнгөн. Бирок Набайкана курулбай калгандан соң Таштан мырзага өткөн. Мен эжем айтты мага айтчу эле. Балам деди, ушу деди, документти мага берип кетти, мына уулума калып атат деди. Мына жер уулума, балама калып атат. Мына үйдү небереме өткөрүп койдум деди. Майли дедим, жакшы кылыпсыз дедим. Десем, ана мына жерге тал, көчөт эккен эле, тосуп, көлөңкө болуп турсун деп. Мунан бир күнү келип анан шарт бузуп алып чийип кетти да, трактор менен. Бир туугандардын чырынан чарчаган Бүзякан айым Таштан мырзанын бир тууган жеңеси. Ал эч кандай жасалма документи жок экендигин айтып, жер бөлүнгөндө эле Чыңгыздын атына жазылгандыгын көрсөттү. Бул мамлекеттин жери. Мен өзүм документ кыла албаймын. Бул жерде документ кыла турган айыл өкмөт бар, токтом чыгарып бере турган. Андан архитектура бар, госрегистр деген бар. Ошолор аркылуу бүтө турган документ бул. Мен өзүмө документ кыла албайм. Мен да бул балдарым чоңоюп бала чакалуу болгондон кийин мен айыл өкмөттөн нан таап жеп атам деп көчөгө таштап койгум келбейт. Берки Жороев Таштан дегендин үйү бар, баласына оформить этип койгон 15 сотик жерде. Ал жерге деле мен балдарымда тиешеси бар деп башым тыксам болот. Мен ал эмеге баргым келбейт. Жороевтердин 15 жылдык чырына ким чекит коет азырынча белгисиз. Эки тараптын чындыкты талап кылат. Ал эми бул маселе боюнча Агартуу айылынын башчысына барганыбызда ал иш ордунда жок болуп чыкты. Фероза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.